Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманголов, саламатсыздарбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өлкөдө туруксуз аба ырайы болору маалымдалган. Кечке жук жаандан кийинки күн желесинин сүрөттөрүн тартып алган интернет колдонуучулар табияттын сулуулугу менен бөлүшүп жатышат. Бул боюнча ар кандай пикирлер айтылып, көпчүлүк бул көрүнүштү жакшылыкка жоруп жатышат. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Батырбеков дары-дармек каражаттарына жана медициналык багыттагы буюмдарга карата баанын өсүшү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлайт. Эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу COVID-19 дарылоого пайдаланылган дары-дармек каражаттарына жана медициналык багыттагы буюмдардын бааларына чектелген бааларды мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү мүмкүндүгү каралууда деп белгиледи биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментине тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте республикалык ыкчам штабка дары-дармек каражаттарына жана медициналык багыттагы буюмдарга карата бааны убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жана дары-дармек каражаттарына медициналык багыттагы буюмдарга баанын негизсиз көтөрүлүшүн мониторингдөө жана ага карата ыкчам жооп кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүү боюнча сунуш киргизүү тапшырылды. Маданият Жалал-Абадта жолун асфальттоо иши башталды. Жалал-Абад облусунун аймагындагы Бишкек-Ош авто жолунун Маданият Жалал-Абад участогун реабилитациялоо боюнча долбоорунун алкагында бүгүн асфальттоо иши башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чарага өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов баштаган тиешелүү жетекчилер катышты. Жолду курууга буйрутмачы болуп Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги, ал эми башкы иш алып баруучу Азербайжандык Азвирт компаниясы эсептелет. Ошондой эле каржылоо жагы Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан колдоого алынган. Анда жалпысынан 67 чакырым жолду реабилитациялоо пландалган. 2018 жылдын июнь айынан баштап курулуш иштери башталган. Курулуш иштерине жергиликтүү мекеме ишканалар дагы тартылган. Тилекке каршы Евразия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгондугуна байланыштуу иш башталгандан кийин эле токтоп калган. Мындан улам транспорт жана жолдор министрлиги маселени чечүү үчүн ар тараптуу аракеттерди көргөн. Бирок 2 жылдай жол куруу иштери токтоп турган. Быйыл 2020 жылдын жаз айларынан бери жол куруу иштери кайрадан жанданган. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев акыркы абалга байланыштуу шаар тургундарына кайрылуу жазады. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору, шаарыбызда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы тарай баштаганда эле кырдаалды көзөмөлгө алып, шаарыбызда чектөөлөрдү киргизген элек. Өзгөчө абал алынгандан кийин көпчүлүгүбүз ооруга кайдыгер карап, санитардык талаптарды аткарбай калдык. Көчөдө, базарларда, коомдук транспорттордо, кафе, ресторандарда бет капсыз талаптарды сактабай жүргөндөр көбөйдү. Массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрүүгө тыюу салынса да, жашыруун той өткөргөн фактылар болуп жатат. Тынымсыз рейдтер уюштурулуп, талаптарга баш ийбеген кафе, ресторандар, тамактануучу жайлардын ээлерине айып пул салынып, убактылуу иштесине чектөөлөр киргизилүүдө. Көчөдө, базарларда, коомдук транспорттордо, эс алуучу жайларда бет кап тагууну унутпаңыздар. Ош шаарында изоляция, обсервациялар даярдалган, орундар жетиштүү. Бирок алдын алуу максатында даярдалган орундар оорулар менен толушун каалабайбыз. Урматтуу шаардыктар, сиздерден сураныш дагы, талап дагы, санитардык талаптарды, өздүк гигиеналык талаптарды сактаңыздар. Бишкек шаарында дезинфекциялоо иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык бүгүн 29-июнда Эркиндик бульварынан баштап Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнө чейин эл көп чогулуучу жайларда, банк, дарыканаларда, аялдамаларда жер өткөрүлдү. Ири соода борборлордун алдында, ошондой эле Орозбеков көчөсүндө жайгашкан Эталон строй, Гуксай, Айдин, Шарчевер жана Арпа кичи базарларында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлдү.
жалпы аянты 14.080 чарчы метрді түзді. Ошондой эле Бишкек шаарынын Орто Сай базарында жана айланасында жайгашкан соода түйүндөрдө, дүкөндөрдө, аялдамаларда жөө, кол чачкычтар менен дезинфекциялоо иштери жүргүзүлдү. Жалпы аянты 6700 чарчы метрди түздү. Дезинфекциялоо иш-чаралары уланмакчы. Чечме автожол көзөмөл-өткөрүү жайынын чегарачылары күйүүчү майлоочу материалдардын аткезчилик жол менен алынып өтүшүнө бөгөт коюшту. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27-июнда 71-жылы туулган Өзбекстандын ТА аттуу жараны башкарган КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаа Кыргызстанга келген. Унааны текшерген чегара кеземети унаанын документинде көрсөтүлбөгөн кошумча бакта 2,5 тоннадан ашык күйүүчү май бар экендигин аныкташкан. Тиешелүү документтер толтурулган соң кармалган жаран жана күйүүчү май Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы эле Орусияда жүргөн биздин кыргызстандык жердештер, амансыздарбы? Менин аты жөнүм Зулпидин Нурматов, Максым Баткенский. Акыркы убактарда авиакассалар ачылыптыр, авиабилет алсак болобу, граница качан ачылат деген суроолор аябагандай көбөйдү. Ошолор боюнча мен өз оюмду айтып коеюн дедим. Албетте мен мамлекеттик кызматкер эмесмин, юрист эмесмин, как мигрант катары өз оюмду айтып коюуна туура көрдүм. Авиабилет алсак болобу дейт. Болот. Бирок сиз авиабилет алганыңызда алган күнүңүзгө Кыргызстанга учуп кетесиз деген сөз болбогон сөз. Себеби азыр кырдаал ушундай. Жол ачылып калса учуп кетишиңиз мүмкүн. Жол ачылбаса сиздин билетиңизди жылдырып өтүрүп 1 ай жылдырып коюшу мүмкүн. Балким 2 ай. Авиабилетти албагыла деп мен айта албайм. Бирок терең ойлонуп чыгыңыздар. Акчаңыздар болсо билет алып кое бериңиздер. Анын зыяны тийбеши мүмкүн. Бирок кошелегиңиздагы акыркы акчаны чыгарып 15 миң, 20 миң, 30 миңге билет албаңыз. Себеп дегенде кырдаал кандай болсо ошондой болот. Жол ачылып кетсе кетип калышы мүмкүн. Ачылбаса кандай кыласыз? Ошол жагы бар. Ошондуктан билет алууда терең ойлонуп, жетүүчө бир кесип, запас акчаңыздар болсо билет алып кое берсеңиздер боло берет. Эгерде жок болсо албаңыздар. Ошол туугандар, барыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм, сабырдуулук каалайм. Сиздер менен Максым Баткенский болду. Ассаламу алейкум. Бул энелер, бул мурдалар жана кыздар, айымдар. Барыбыз кыргыздын жарандарыбыз. Бир баштан, бир жеңден кол, бир жагадан баш чыгарып, кыргыз элин кыргызбыз деп келдик ушул малга чейин. Биз бүткүл кыргыздын башкарган бийлигинен эмес, бүткүл Кыргызстанда жашаган бүткүл кыргыз элине жардам сурайбыз. Себеп дегенде биз бардыгыбыз чарчадык. Бул жерде кыйналдык. Урматтуу элим, эгерде биз тартып аткан видеолор, биз кайрылган кайрылуулар биздин бийликке жетпей жаткан болсо, сиздерден суранабыз. Бүткүл журналисттер, блогерлер, биздин кыргыздын патриот жигиттери, айымдары кимдин колунан келсе ушул кабарды жеткириңиздер сураныч. Бул жерде биз уялам, чыга албайм, кимге айтам деп отура берсек, көл таштара биз мына эл үчүн, жер үчүн кандайлаган кызматтарды кылып келебиз, туурабы мырзалар? Ушул жерде кыргыз үчүн дагы бир күйөөйүк деген милдет менен ушул жерге чыгып, ушул жерде чыгып отурам менчи. Ушул айымдардын, ушул мырзалардын, ушул элибиздин атынан бир суранып кетем. Урматтуу биздин президент, урматтуу кымбаттуу болгон биздин элдин падышасы, сизден суранабыз. Элди таштабаң, сураныч. Чын жүрөктөн кайрылып жатабыз. Чын жүрөктөн. Ойногондуктан жана чарчагандыктан эмес. Биз ушул жерде кыйналдык. Өтө кыйналдык, урматтуу биздин башкаруучулар. Ушуну биринчи очередке коюп, ушуну кимдир бирөө сиздердин арасыңыздардан ушул теманы көтөрүп, элдин дөңгөлүн чечип берүүгө сиздерден сураныч. Кимдир бирөө чечим кылып ушуну аракет кылсынчы сураныч. Ошол кайсы жерде отурсаңыздар деле, собранияда отурсаңыздар деле, ушул теманы биринчи очередке коюңуздарчы. Биз кыйналдык. Биз кыргыздын жараныбыз. Биз кеткибиз келип, бардыгыбыз өтө жүрөктөрүбүз ооруп, өтө кылдаттык, милдеттик менен бири-бирибизге өтө назик мамиле кылып калдык. Түшүнүңүздөр сураныч, урматтуу биздин эл башчылары жана Казакстан президенти сиздерден сураныч. Урматтуу биздин достук мамлекетибиз, биздин коңшу мамлекетибиз, орусча айтканда биздин братство мамлекетибиз, кыргыз, казак бир тууган дейт.
Жомарт Такоев, сизге дагы уялбастан суранайык. Биз чарчадык сизден сураныч. Ушуга сиздин өзүңүздүн бийликте отурган жарандарыңызга айтып, ушу теманы көтөрүп бизге жол ачып берүүнүн bir чечимин келип бизге жооп айтыңыздарчы суранабыз. Бул жерге келген, эң көп келгендерине 20 күндөн 30 күнгө чейин чозулуп бара жатат. Ушунча жата берсек, бул жерде ачык чындыкты айткан чыктык биз. Ооругандар оорутат, эсин жоготкандар эсин жоготутат. Ачыгын айтайык сиздерге, жашырууга эчтеке калбады. Бул жерде бизди эч жака чыгарыш да мүмкүн эмес, киргизиш дагы мүмкүн эмес. Бизди айланабызды орустун солдаттары курчап турат. Чынын айтканда, базар жок, жардам келип атат, матрас келип атат, бирок ачыгын айтайык, бирок ал матрастарда ал бизге берген жардамдар убактынча. Анан биз бул сызда жата бербейбиз. Туберкулез деген жана башка оорулар чыгат. Кимдир бирөө здоровьясы жакшы болсо, кимдир бирөөсү иммунитети слабый, ооруларга чалдыгып атат. Бул жерде бир эже эле ыйлаган жок, бул эжекана эже. Бардык аялдар, сиздер көрбөгөн аялдар, өздөрүнүн жаткан жатаканасында ыйлап чымырайып, канча элдер өзүнүнчө отурушуп алып, балдарын сагынып, эли журтун сагынып, Москвада иш жоктуктан эмес, ачыгын айтайын. Мына жүрөк Кыргызстанды каалап, өзүнүн мекенин тартып атат. Эмне үчүн шунча элди өзүнүн жерине жеткирип бересиздер, күчтөнүп аракет кылбайсыздар? Кимде ким отурган болсо, өзүнүн жеринде ал сезбейт. Бирок бардыңыздар сапарга чыгып жүрөсүздөр, кыргыз элим. Чет алып өткөлдө болсоңуздар 10 жыл жашамак турсун, 20 жыл жашасын, өзүнүн туулган тупрагына баргысы келет. Ар бир элибизче ушунчалык баргысы келет. Ошол элдердин арасында биз дагы ошол адамдардын катарында, биз дагы ошо элибизге барып, балдарыбызды кучагыбызга кысып, энелерибиздин алдынан барып отуруп, жерибизге жеткибиз келатат. Ойногонубуздан жана жыргалчылыгыбыздан билип туруп бул жака чыккан жокпуз. Жана маалыматтар чыкты, 15-нде ачылат дешти, 20-сында ачылат дешти. 20-сында, 25-сinde ачылат деди. Бирок себепке милдеттүү бул числолордо ачылган жок. Эчтеке өзгөргөн жок. Азыр бул жерде турсак, бул жактан чекеден бирөө жүгүрүп келсе эле сразу эл топтолуп, эмне болду да качан кетет экенбиз деген суроого келип төңгөлүп болуп атат да. Ал суроого бир да жооп жок. Бизге бирөө чалып, бир бийликтен бирөө депутат же бирдемке чалып, эмне болуп атат, мындай чогулушуулар болуп атат. Анан ушул кабар сөз чечилет. Ушу күнү чечилет. Биз ошону байланып сүйлөшүп атабыз. Автобус мынандай болот. Силер мына числого чейин чыдап тургула деген жоопту белгилеңиздерчи, сураныч, бийлик. Bir надежда менен, bir үмүт менен күтө туралык. Биз ушул сабырлуу калкпыз. Биз сабырлуу калкпыз. Биз чыдайбыз. Бирок көп чыдабайбыз сиздерден сураныч. Эртелби, кечпи, бүгүнбү, эртеңби? Араңыздардан бирөө бир чечим кылып, ушул теманы көтөрүп, ошол Бишкекте, Ак үйдө, бийликте ушул теманы чечип туруп, бизге бир жараныбызга чыгып, билдирип коюңуздар сураныч. Ушул маселе, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу айымдар, ушул маселе мына айда чечилет. Казакстан менен сүйлөшүү болуп атат. Алар бизге ушул числого болот деген үмүттү айтып атат деңиздерчи. Бир дагы адамдан, бирөөдөн укпадык. Мына определенный число, орустар айтмакчы. Bir tak gün yok, mına günü ketesizler, mınандай автобус болду деген. Красный коридор ачылат деген ответ жоқ, так кыр. Сиздерден суран, эл бардык ошону күтүп атабызбы? Бардык эл ошону күтүп атат. Бизге биз бирасында кайрылганда машинелерди алып өтүп бериңиздер деп кайрылдык. Ал кайрылууну айттык, эми ал үмүт дагы деле бар. Бирок акырында эл бардыгы чарчап, эч болбогондо автобус кылды берсин деген деңгээлге келдик, ачык эле. Макул биз эгер Казакстан Республикасы жолдон өтүп кетүү үчүн унаа техникаларын жолдон өткөрүүнү уруксат бербесе, анда мурдакыдай эле биздин жарандарды алып кеттиңиздерби? Ошондой кылып бизде 800 чактуу адам топтолдубу? 800дөн 900 шамасындагы эл топтолуп ушул жерде отурабыз. Ушул элди иш бисөгүнү кааласаңыздар жөнөтөбүз, кааласаңыздар өзүңүздөр примерно 1000 адамды расчетуна алып туруп автобус жөнөтсөңүздөр. Анан жанагында бир поток, анан эки поток дегенди эч ким каалабай жатат. Себеби аялдын деле жүрөгү бар, жаш баланын деле жүрөгү бар, эркектин деле жүрөгү бар. Баарында мээрим бар, баарында кусалык деген зат жашайт. Кусалык деген затты өзүңөр билесиздер, а? Мекенинде кусалык болгондо даже иштебейсиң дагы. Азыр артынан кайтабыз дешет. Эч ким кайтпайт. Ушул жерде кыйналсак да сабырын күтүп атат бир үмүт менен. Ошол үмүттү айтыңыздар, сураныч. Сураныч сиздерден. Биз чын жүрөктөн элдин атынан жана мен кайрылам. Бизге 27 бүгүн июнь
1 июльга жооп берет деген миш чыгып атат. Бирок ал точно известный миш эмес. Сиздерден сураныч, бир ушул жерде активист балдар бар. Кааласаңыздар бир номерди калтырып кетейик. Ошол номерге чалып, бир интерес кылып билип, уже сиздерге айттым элдин 1000 чамасы дагы элге ушул числого чечилет деген бир жоопту айтыңыздарчы сураны. Чечил элек болсо, өзүңүздөрчө чечип, ошол бизге жоопту жеткирип коюңуздар суранабыз. Элдин бардыгы күтүп атат. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.